Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен PowerPoint'та кантип үн коштосок болот. Ал үчүн PowerPoint'та жасалган презентацияны ишке чегиребиз. Мына ачылды. Бул ошол сайттан келген сабактардын бирөөсү. Даяр презентацияга эле үн коштоюн. Ал үчүн презентацияны ачтык. Ачкандан кийин биз бул жерден показ слайдов дегенди тандайбыз. Бул жерден запись показа слайдов. Начать запись с первого слайда. Биринчи слайдтан баштап запись кетсин. Бассак, бул жерден начать запись деген. Мына время показа слайдов и анимации дагы, речевое сопровождение дагы галочка болуш керек. Көөнөтөн галочка коюп, начать запись баштадык. Мына бизде биринчи бет ачылды, биринчи слайд. Бул жерде эки түрдүү убакыт кетет. Мына экинчиси жалпы слайдтын презентациянын убактысы, ал эми бул биринчиси ушулар бир бетке берилген убакыт. Кийинки бетке өтүү үчүн мышты колдонобуз, же болбосо Enter кнопкасын басабыз. Мынакей сабактын максаты ушул берилген слайдтагы мына убактысы өзгөрдү, көрдүңүздөрбү? Ар бир маалыматты айтып, андан кийин Enter кнопкасын басып, сүйлөп бүткөндөн кийин басасыз. Болбосо сөзүңүз толук болбой калат. Ушинтип ар бир бет боюнча маалымат берип айтып, ошолор жөнүндө сүйлөгөн ар бир сөзүңүз запись кетип атат. Үч бурчтук, үчүнчү жагы деп ошол ар бир кадам боюнча сүйлөйсүз. Мына убактысы жалпы слайдтык, ал эми бул ошол беттин убактысы кетип атат. Мынакей. Ошентип слайдты бүткөндөн кийин биз мына жерден стоп кнопкасын басасыз. Басканда мынакей убакыт токтоду. 1 минута 9 секундалык видео запись кылдык биз. Андан кийин биз Shift же болбосо Escape кнопкасын басабыз. Басып артка кайтып алабыз. Артка кайтып алдык. Эми бул жерден биз кантип сактайбыз? Мына биздин звук кошулду бул жерден. Мына ар бир слайд карасаңыздар, ар бир слайдта звук турат. Бул жерден файл, сохранить как, темасы ушул боюнча кала берсин. Андан кийин тип файлын өзгөртүшүбүз керек. Презентация эмес, эми бул жерден видео дегенди тандайбыз. Windows Media Video деген тандап, андан кийин сохранить басабыз. Мына биздин презентациябыз видео сыяктуу сакталууда. Бир аз убакыт күтүп турабыз, андан кийин ушул презентацияны көрөбүз. Экспорт кылып атат азыр. Биз ушул мына экспорт кылып бүттү. Ушул презентацияны көрөлү. Сактап койдук. Мына кайра PowerPoint ишке киргиздик. Слайдыбыз кетти. Мына бизде биринчи бет ачылды, биринчи слайд. Бул жерде эки түрдүү убакыт кетет. Мына экинчиси жалпы слайдтын презентациянын убактысы, ал эми бул биринчиси ушулар бир бетке берилген убакыт. Өзүңүздөр баамдагандай эле эч кандай мынакей эмеде бизде биринчи бет ачылды, биринчи слайд. Логотиптин, программанын
эмблемасы да жазуусу да жок. Ушул экранды таза тунук боюнча сактап алдык. Ушул сыяктуу сабактарды жасасаңыздар болот.